Романтикалык сүйүү, сулуу жана баш айландырган, жанды кыйнап кайгырткан. Ушул сезимдердин баары сүйүү жаратат. Эмне үчүн биз өзүбүздү ушул эмоционалдык кара тешикке таштайбыз? Сүйүү биздин жашообузду маңызга толтурабы? Же биз жалгыздыктан жана азаптан ушинтип качабызбы? Сүйүүнүн артында сексуалдык каалоо барбы, же бул адамдардын көбөйүүсүнө жаратылыштын максатыбы? Бизге ушул гана керекпи? Эгерде сүйүүнүн максаты бар болсо, анда аны илимпоздор дагы, психологдор дагы ача алышкан жок. Бирок тарыхтын жүрүшүндө айрым кадыр барктуу философтор кызыктуу теорияларды сунушташкан. Сүйүү бизге бүтүндүктү кайтарып берет. Байыркы грек философу Платон адамга сүйүү бир бүтүн болуш үчүн керек деп эсептеген. Өзүнүн Майрам аттуу чыгармасында ал куудул Аристофан жөнүндө жазган. Ал конокторуна төмөнкү мифти айтып берген экен. Илгери бардык адамдар 4 колу, 4 буту жана 2 башы болгон. Бир жолу алар кудайлардын ачуусун келтиргенде, Зевс алардын бардыгын тең 2-ге бөлүп таштаган. Андан бери ар бир эркек же аял өзүнүн жарымын сагынат. Ал эми сүйүү сиз дагы бир жолу ал адамды табуу. Чыгармада куудул Платон ушундай ойлойт деп тамашалаган. Балдар сүйүүдөн жаралышат. Немис философу Артур Шопенгауэр сексуалдык тартылууга негизделген сүйүүнү сезимтал элес гана деп айткан. Анын ою боюнча биздин каалоолорубуз үчүн бизди башка бирөө бактылуу кылат деп ишенебиз. Анан бул сезимди сүйүү менен алмаштырабыз. Бирок бул чоң жаңылышуу. Жаратылыш бизди көбөйүүгө мажбурлайт. Ал эми биздин сүйүүбүз балдардын төрөлүшүнө алып келет. Сексуалдык каалоолор канааттандырылгандан кийин биз барчылыктын азабына кайтып келебиз. Биз адамзаттын тукумун гана сактап кала алабыз жана андан кийин кызыксыз адамдын жашоосун улантабыз. Бул гипотеза ушунчалык кайгылуу угулат. Сүйүү бул жалгыздыктан кутулуу. Нобель сыйлыгынын ээси британиялык философ Бертран Расселдин айтымында биз акыл, эс жана физикалык каалоолорду канааттандырыш үчүн жакшы көрөбүз. Адамдар көбөйүү үчүн жаратылган, бирок сүйүү кумарынан ырахат ала албасак, бул бизди канааттандырбайт. Суук, каардуу дүйнөдөн коркуп, өзүбүздү коргоп, жашынып калуу үчүн сырткы калкты жаратабыз. Сүйүү, жакындык жана жылуулук бизге дүйнөдөн коркпоого, жалгыздыктын кабыгынан чыгып, толук кандуу жашоого жардам берет. Сүйүү биздин жашообузду байытып, жашообуздагы эң баалуу болуп калат. Сүйүү жалган азап. Будда же агартуучу деп таанымал болгон Сиддхарта Гаутама Рассел философу менен кызыктуу талаш өткөзө алмак эле. Будда биздин негизги муктаждыктарыбызды канааттандыруу үчүн биз сүйөбүз деп болжолдогон. Биздин кумарларыбыз каардуу. Ал эми романтикалык сүйүүгө камтылгандар азап чегишет. Тилекке жараша Будда 8 жолун ачты. Кумарлардын отун өчүрүп, нирванага, тынчтыктын, тунуктуктун, акылдуулуктун жана меримдүүлүктүн жарык абалына жетүүгө жардам берет. Романтикалык сүйүү бул алаңгазардык деп Кытайдын жазуучусу Цао Сюцэйчин өзүнүн Кызыл алачыктагы түш чыгармасында буддисттердин позициясын мисал келтирген. Сюжетте Цзяжуй Сифенди сүйүп калат, бирок кыз сүйүп калган баланы басынтат. Сүйүү жана жек көрүү аны бөлүп жарып салат. Андыктан даосист ага сыйкырдуу күзгү берет. Аны Дзяжуй карабаса, айыга алат деп айтат. Бирок Дзяжуй чыдабай күзгүнү караганда, ал жерден Сифенди көрөт экен. Ошол заматта анын жаны күзгүгө кирип, темир чынжырчалар менен өлүмгө кетет. Романтикалуу сүйүү жөнүндө буддисттердин бардыгы эле бирдей ойдо эмес. Бирок окуянын адеп аклагы мындай: башка адамга көнүү кыйынчылыктарга алып келет. Сүйүү бизге өзүбүздүн мүмкүнчүлүктөрүбүздү чоңойтконго жардам берет. Эми бир аз позитивдүү нотага токтололу. Француз философу Симон де Бовуар сүйүү бул башка адам менен тил табышууну каалоо деп айткан. Ошол сүйүү биздин жашообузду маңызга толтурат. Ал бизди эмне үчүн сүйөрүбүздү жана канткенде жакшы сүйө алабыз деген суроого оюн айтып берет. Адамдар бири-бирин абдан жакшы көргөндө ар кандай көйгөйлөр пайда болот деп эсептеген. Башка адамга көз карандылык сиздин жашооңузда тез эле зеригүү жана манипуляцияга алып келет. Бувар мындай тызактан алыс болуш үчүн чыныгы сүйүү жөнүндө айтып берди. Анын айтымында сүйүү күчтүү достукка окшош болуш керек. Сүйүшкөндөр өзүлөрүн түшүнүүдө бири-бирин колдоп, инсандын чегинен чыгып, чогуу жашоосун жана айлана чөйрөсүн байытышат. Бул бир эле учурда коркунучтуу жана кызыктуу. Кээде биз кыйналабыз жана кээде сезимдерден учуп кете алабыз. Кээде биз өзүбүздү жоготобуз. А кээ бир учурларда болсо тескерисинче өзүбүздү таба алат экенбиз. Бул сиздин жүрөгүңүздү жарып же жашооңуздагы эң сонун учур болушу мүмкүн.